функциялар боюнча вертикалдык түз сызык тести деген бар. Вертикалдык түз сызык тести деген эмне? Бул берилген графикте функциянын графиги же график эместигин аныктоодо колдонулат экен. Ар бир x маани башка жалгыз гана y мааниге байланышуусу керек. Эгерде функциянын графигин тегиздигинде x огуна перпендикулярдуу түз сызык жүргүзгөндө ал графикти бир жолу гана кесип өтсө, анда x маани үчүн бир гана y маани байланышкан деп тестти ийгиликтүү өткөн болот. Берилген график вертикалдык түз сызык тестин ийгиликтүү өтсө, анда ал бир функциянын графиги боло алат. Бул эмне деген түшүндүрөт? Негизи функция болуш үчүн бир x-ка бир эле y маани болуш керек. Мисалы мына x 2 болгон учурда бул жерде y канча? Бул жерден өтүп атат мына x y 3пү же болбосо y минус 3пү? Бул демек тегерек бул функция, бир функциянын графиги боло албайт экен. Муну кантип текшерип койсо болот? Мындай бир вертикалдык түз сызык жүргүзөбүз каалаган жерден. График бар жерлердин баарынан. Ошондо эгер график түз сызык графикти 2 жолу кесип өтсө, анда бул функция эмес. Бул бир функциянын графиги боло албайт. Экинчиде, каалаган жерден түз сызык жүргүзсөк, графикти бир жолу гана кесип өтүүдө. Бир жолу гана кесип өткөндүктөн бул эмне? Бул функциянын графиги. Бул бир функция. Кийинкини көрөлү. Мындай эле кесип өттүк. 2 жолу кесип калды. Ошондуктан бул бир функциянын графиги эмес. Бул жерде 2 функция жатат. Бул функция эмес. Деп эле оңой эле биз графикти карап туруп билип кое алабыз. Анда 5-чи маселени өзүңөр видеону паузага коюп туруп иштеп көргүлө. Төмөнкү графиктердин вертикалдык түз сызык тестин колдонуп, функция же функция эместигин аныктагыла. Видеону басып, паузага басып иштеп көрдүңөр деп ойлойм. Анда мен чыгарылышын баштайын. Бул жолу мисалы жашыл менен. Кызыл сызык бул функциянын графиги. Кара болсо x, y огу. Анда мен мындай сызык жүргүзсөм, бир жолу кесип өттү. Берден жүргүзсөм да бир жолу кесип өттү. Ошондуктан бул функция экен. Жана бул вертикалдык түз сызыгын ийгиликтүү өттү. Кийинкиси, каалаган жерден кессек, бир жолу кесип өтүүдө. Ошондуктан бул вертикалдык түз сызык тестин өттү, ийгиликтүү. G-ны карагыла. Бул жерден сызык жүргүзсөк, кесип өтпөйт, а бирок ушул чекиттен өтсөк, миллион жолу, толтура жолу туш келип калууда. Бул жерде вертикалдык түз сызык графиктин өзүнө жатып калууда. Ошондуктан бул функциянын графиги боло албайт. Бул функциянын графиги эмес. D-ны көрөлү. Бул белгилүү бир функциянын графигиби? Ооба, анткени түз сызык жүргүзсөк, кайсыл жерден жүргүзбөйлү бир эле жолу кесип өтөт. E-ны карап көрөлү. Бул жерден вертикалдык түз сызык жүргүзүлүптүр. Карагыла, 2 жолу кесип өтүүдө. Ошондуктан бул вертикалдуу функция эмес. Бул жерден график жүргүзөлү бир эле жолу кесип өтүүдө. Кайсыл жерден жүргүзбөйлү бир эле жолу кесип өтөт. Ошондуктан бул функциянын графиги. Вертикалдуу түз сызык тестин ийгиликтүү өттү. Z-ны карайлы, 2 жерден кесип өтүүдө. Ошондуктан бул функциянын графиги эмес. I-ны карайлы, 2 жолу кесип өттү. Ошондуктан бул функциянын графиги эмес. Вертикалдуу түз сызык тестин колдонуп, биз белгилүү бир берилген графиктин дароо эле функция бир эле функциянын графиги же бир функциянын графиги эместигин аныктап кое алабыз. Эми бул жерде кичине креативдүүлүктү колдонгула. 6-чы маселени ойлонуп көргүлө. Функциялардын касиеттерин эске алып, төмөнкү сандар арасындагы байланыштар функция же функция эместигин аныктагыла дептир. Бул жерде эмнени билдирет? Бул x деп түшүнсөңөр болот, бул y деп түшүнсөңөр болот. X деп түшүнсөңөр болот, y деп. X деп, y деп. Өз алдыңарча ойлонуп көргүлө, туура булар силер көрбөгөн суроонун түрүгө кириши мүмкүн, бирок бул жерде эмнени айткысы келип атат? Видеону паузага коюп иштеп көргүлө. Иштедиңер деп ойлойм, анда мен жообун айтайын. Бул эмне? Функциянын графиги болуш үчүн, же бир функция болуш үчүн эмне эле?
ар бир x үчүн бир эле y бар болуш керек. Мына бул жерде мисалы бул 4 болгон болсо y'тен 2 жолу кесип өттү. Ошондуктан бул функция эмес дедик. Бул жер мисалы 3 болгон болсо бул 2 жолу y'ке барып калды. X огу боюнча 3-чү чекит. Ошондуктан функция эмес деп аныктадык. Демек бул жерде дагы x бир эле y'ке барыш керек. 5 10го барды, 3 17ге, 13 -7ге. Демек бул ар бир x ар башка y'ке баргандыгы үчүн көйгөй жаралбайт. Бул функция бола алат. Эми кийинкини көрөлү. 1 0 100гө барат, 0 дагы 100гө барат, 6 0го барат экен. Мунун графигин чийген аракет кылып көрсөк. Мисалы x 1 болгондо y 100 экен. X 0 болгондо дагы y 100 экен. Демек бул график азырынча мындай кетүүдө. Анан x 6 болгондо y 0 экен. Анда мындай бир график бар. Бул вертикалдуу түз сызык тесттин ийгиликтүү өтөт. Анткени ар бир x үчүн y бар болуш керек. Бирок 1 x үчүн 2 y болуп калбаш керек. Бирок 2 башка x 1 y'ке бара алат. Мисалы мына 2 башка x 1 y'ке бара алат. Бирок 1 x 2 y'ке барып калбаш керек. Мына муну мурдакы мисалдан көрсөк, мына 1 x 2 y'ке барып калбаш керек. Мына бул жерде жашыл график болсо, каалагандай вертикалдуу түз сызык жүргүзгүлө бир эле жолу кесип өтүп атат. Ошондуктан бул дагы функциянын графиги бола алат. А бирок кийинкиси болсо, кийинкиси жарабайт. Анткени x 11 болгондо y 4 экен. Мисалы x 11 болгондо y боюнча мисалы 4 дейли, анда бул жерде экен. x 5 болгондо y 4 экен. Макул. Анан x 5 болгондо y 6 экен. Демек бул жерде мындай график пайда болуп калды бизде. x 5 болгондо y 4, x 5 болгондо y 6. Бир эле x 2 y'ке бара албайт. 2x 1 y'ке бара берет, бирок 1x 2 y'ке бара албайт. Ошондуктан бул вертикалдык түз сызык тестин өтпөй калат. Бул жерде мындай сызык жүргүзсөңөр, бир учурда 2 жолу кесип калууда. Ошондуктан бул вертикалдуу түз сызык тестин ийгиликтүү өтпөй калат, жана бул бир функциялык байланыш бола албай калат. Бул жерде функция эмес.